Günün бул чакан студияда адистер жаш кыздарга, жаш келиндерге тиккенди жана бычканды үйрөтөт. Көрөлүк. Гүлжан Бараканова 30 жылдан бери тигүүчү болуп иштейт. Азыркы учурда ал шакирттерине өзүнүн чеберчилигин көрсөтүп, кийим тиккенди үйрөтүп келет. Кыздар же мына келиндер келеби, биринчи материал алып келет. Материалды тандаганды үйрөтөбүз. Тандагандан кийин базасын чийдиребиз да. Анткени сразу эле ондай татал модель тигип алса коркуп калат, жайынып калат. Анан ошол базаны өзгөртүп туруп, өзүнө башка бойлы сонун кийимдерди тигип алышат да. Замира кесиби боюнча дизайнер, бирок билимин жогорулатуу үчүн белгилүү адистерден сабак алат. Политехте орто билимди алгамда, мен моделированиянычы да, мен дагы глубокий, терең билим алгым келет да. Досконально бир адамга баштан аягына чейин тигип, полностью ченеп, размерин ченеп, кантип башташ керек, ошону мен өзүм өз алдымча тиккенди үйрөнүп, ошон үчүн келдим да буяка. А бул Таңсулуу көп жылдан бери кийим тиккенге кызыгып жүргөн. 3 ай мурун курска жазылып, тиккенди үйрөнүп баштаган. Кыска мөөнөттүн ичинде юбка, көйнөк, шым тиккенди үйрөндү. Азыр ал адистин жардамы менен плащ тигип жаткан учурум. Чөнтөктөрү бүт элек, азыр ремень такмакмын. Колдорун тигип, этегин тигиш керек. Ошо менен бүтүп калат турбайбы? Ошо менен бүтөт уже, болду. Бүтүп калдым. 2-3 айдын ичинде кыздар ушундай ар кандай стилдеги буюмдарды тигип үйрөнүп алышат. Тигүүчүлөрдүн, бычмачылардын, модельерлердин кесиби республикада эң көп талап кылынган адистиктердин катарына кирет. Жеңил өнөр жайы өлкөнүн экономикалык өнүгүүсүн жана стратегиялык маанилүү багыттарынын бири болуп саналат. Аны менен жаңы кадрларды даярдоо маанилүү. Айдана Стамова,